Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Urmatlı Musa Mürtuğanım, bugün siz bilen biz insanın beyişe görüsüne sebep olup oturgan ibadatların qatarın toluqtayız. Barımızga belgili bolğonda ile her bir insanın jaralgan maksatı bol beyişe kirup alып olup ne eseptenilet. Allah Taala beyişti jarattı, jana beyişke öz elleri jarattı. Emi Allah Taala mına oşol beyiş elerine, oşol beyişke jetip alçu özünün sebeplerin jana beyişke baruçu jolun koyup koygon. Kimdegi mына oşol себептерин аткара турган болсо, мына ошол бейишке алып баруучу жолго түшүп, ошого бекем боло турган болсо гана бул бейишке жете алат. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Ва тилкал джаннату лати урistumuha bima kuntum ta'malun." Ушул бейишке силер жасаган жакшы амалыңар себептүү кирдиңер дейт. Демек инсандын бейишке кирүүсүнө ибадаттар sebep болот. Kimde kim ben beyişke eç kандай ibadat atkarbастан, eç kандай арам иштен тыйылбастан түзмө түз эле кирип кетем деп айта турган болсо, же ошентип ишене турган болсо, анда бул адам Аллах Таала түшүргөн Кур'ан китебине, Аллах Таала жиберген пайгамбардын сөзүнө каршы чыккан болду деп эсептелет. Мына ошол инсандын бейишке кирүүсүнө себепкер боло турган ибадаттардан бул намаз болуп саналат. Намаздын орду динибизде аябай бийик. İnsan şahadat kelimesini aytkandan кийин эле намаз турат. Жанадагы инсандын бейишке кирүүсүнө эң чоң себепкер боло турган бул намаз болуп эсептелет. Жана ошондой эле инсандын тозокто азапталып калуусуна, кабырда азаптарга душар болуп калуусуна дагы намаз болуп эсептелет. Кимде ким намазында бекем боло турган болсо, анда намаз бул адам даражасын бул дүйнө акыретте көтөрүп Аллах Таалага жакындатат. Ал эми кимде ким намазына кайдыгер карай турган болсо, намазына бекем болбой турган болсо, намаз менен иши жок боло турган болсо, анда бул адамдын намаз бул дүйнө жана акыретте жана кабырда дагы тозокко салып коет. Эми мына ошол намаз тууралуу келген кээ бир хадистерге токтолуп кете турган болсок, бул намаздын фазилеттери аябай көп. Биз ошол кээ бирки hadislerine toxtalып turgan bolsak, birinci hadisimiz an Muad ibn Jabal radıyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu, ondan Allah da razı olsun, al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mınday dep aytat. Bul hadisten başka rivayetlarda gelet. Muaz ibn Jabal aytat: biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir soğuştan qaytıp kaldık. Mına ошол соғыштан кайтып калган кезде күн аябай катуу ысып, Пайгамбар саллаллаху алейхи айланасында сахабалар азайып, мен Пайгамбар саллаллаху алейхи жакындап калдым дейт да. Ошо жакындап калган кезимде Пайгамбар саллаллаху алейхи бир суроо сурап алайын деп төмөндөгү суроону узаттым дейт. Бул хадисни би амалин юдхилунул жанна. Ey Аллахтын элчиси, мага ушундай бир амал жөнүндө кабар бергениң, мына ошол амал менен аткара турган болсом, ошол амалга бекем боло турган болсом, мени бейишке киргизе турган амал болсун дейт. Башка бир риваяттарда юбаидини аниннар, жана мен тозоктон алыстата турган амал дейт да. Менин тозоктон алыстатып бейишке киргизүүчү амал жөнүндө мага кабар берчи деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал сурайт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кала бахин Пайгамбар бул суроосунан сүйүнүп, бул суроосунан кубанып, бахин, кандай гана пайдалуу суроо болду, кандай гана мөмөлүү суроо болду, кандай гана берекелүү суроо болду деп туруп, сәлта ан амрин азим, сен өтө улуу иш жөнүндө сурадың. Ва хуа ясирун лиман яссарахуллаху бихи. Бирок ушундай улуу иш болгонуна карабастан, Аллах Таала кимге тафик берип койгон болсо, кимге жеңилдетип койгон болсо, бул иш жеңил деди. Демек, бейишке кирип алыштык. İnsan чаралган максаты бейиш деп коюштук, бейиш деп гана коюштук, бул өтө улуу иш, өтө улуу амал. Пайгамбар мына ошол нерсе жөнүндө айтып атат: "Ан амрин азим", сен өтө улуу иш жөнүндө сурадың дейт да. Бирок ушундай бейиш улуу болгонуна карабастан, Аллах Таала кимге анын жолун жеңил кылып койгон болсо, кимге бейишке баруучу амалдарга тафик берип кое турган болсо, бул ал үчүн жеңил дейт. Demek biz her bir amal жасар алдын Аллах Тааладан тафик тілеп, Аллах Таалага таянып, Аллах Тааладан жардам сурашыбыз керек. Кимде ким намазга бекем боло албай аткан болсо, намаз окуй албай жүргөн болсо, ал
өзіне өзі дуа қылып Аллахтан сұрасын, өзіне өзі дуа қылсын. Жана себептерін қармарып ошол нерсени аракет кыла турган болсо, Аллах Таала бул адамды өзүнүн бейишке баруу жолуна баштап коет. Андай пайгамбар сөзүн улап, "Туқимус салатал мактуба", парыз намазды окуп жүрүштүгүн дейт. Аллах Таала сага бир күндө 5 убакыт намаз парыз кылган болсо, ошол намазды тургузуп жүрүштүгүн деп биринчи амал жөнүндө кабар берди. "Ва тути закатал мафруда", эгерде малың зекет өлчөмүнө жеткен болсо, анын зекетин бериштигин бул дагы сени бейишке киргизүүчү амал, тозоктон алыс кылып. Андан кийин үчүнчү амалы "Вала тушрику биллахи шай'ан", Аллах Таалага эч нерсени шерик кылбастан ибадат кылыштыгың деди. Тавхидти тутунуштугуң, Аллах Тааланы жалгыз деп билиштигиң, Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылыштыгың, Аллах Тааланын өзүнө гана жардам сураштыгың, Аллах Тааладан башка эч ким сыйынууга татыктуу Кудай жок деп ишенип жүрүштүгүң, мына ушул нерет сени бейишке киргизет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радиаллаху анхунун суроосуна жооп берип атат. Андан кийинки хадисте Каб ибн Уджра радиаллаху анху, Каб ибн Уджра Аллах Тааладан разы болсун айтат: "Кала хаража алейна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва нахну саб'ату нафарин, арбa'атун мин мавалина ва саласатун мин арабина, мустаниди зухурина ила масжидихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө бизге чыгып калды дейт. Биз 7 киши пайгамбарыбыздын мечитинде жөнөнүп отурган болчук дейт да. 7 кишинин 4-өсү ажамилерден болчу, ал эми 3-өсү болсо арабтардан болчу дейт. Факола, ошто пайгамбар бизди көрүп туруп айтты: "Ма ажласакум", силер бул жерде эмне кылып отурасыңар? Бул жерге силер отурушуңарга эмне түрткү болду? Эмне себеп болду дегенде, "Кулла жаласна нантазиру сола", биз бул жерде намазды күтүп отурабыз. Эгер намаздын убакыты кирип кала турган болсо, намаз убакыты болуп кала турган болсо, намаз окуп анан кетели деп ушинтип намаз күтүп отурабыз дегенде, "Кала фа'рабна қалилан", пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир аз унчукпай турду дагы, "Сумма акбала алейна", бизге карап жүздөнү дагы. Факала, бизге айтты: "Хал тадруна ма якулу раббукум", силер билесиңерби, силердин Роббуңар азыр эмне деди деп. Аллах Таала азыр эмне деген силер билесиңерби деп сахабаларга суроо узатты. Факулна ла, жо Аллахтын эсин биз билбейбиз эмне деген деди. Ошондо пайгамбар сөзүн улап, "Кала фа инна раббакум якул", силердин Роббуңар айтты азыр: "Мен солла салата ли вактиха", ким намазын өз убагында окуй турган болсо, "Ва хафаза алейха", жана намазына бекем боло турган болсо дейт, намазын сактап жүрө турган болсо, ар бир 5 убакыт намазды өз убагында окуп, рүкүндөрүн, саждаларын жакшыдан окуп жүрө турган болсо, "Валам юдаиха истигфафа хаккиха", намаздын акысына кыйрат кылбастан, аны намазды жеңил санабастан, ушинтип намазын сактап бекем болуп жүрө турган болсо дейт, "Фалаху ахдун, фалаху алейhi ахдун ан удхилахул жанна", мен ал адам менен менин келишим бар, аны бейишке киргизмеликке деп Аллах Таала азыр айтты дейт. "Ва ман лам юсалли ли вахтиха, ва ман лам юсалли ли вахтиха", кимдеги намаз өз убагында окубай турган болсо, "Ва лам юхафиз алейха", намазына бекем болбой турган болсо, "Ва дойяха истигфафа би хаккиха", намазды жеңил санап туруп, намазын таштап жүрө турган болсо, намазда көңүл деле бурбай турган болсо, намаз окубай турган болсо дейт, "Фала ахдун лаху алейя", мен эч кандай келишим жок ал адамды бейишке киргизмеликке дейт. "Ин ши'ту азабтуху", эгерде каалай турган болсом аны тозокко салып мен азаптайм. "Ва ин ши'ту гафарту лаху", эгерде каалай турган болсом мен анын күнөөлөрүн кечирип бейишке киргизем деп Аллах Таала азыр ошентип айтты деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Каб ибн Уджрага жана анын жанындагы адамдарга кабар берди. Андан кийинки хадисте An Amr bin Murrah al-Juhani radiyallahu anhu faqala, Amr bin Murrah al-Juhani degan sahaba aytadi, adan Alloh taolo rozi bo'lsin, "Ja rajulun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam, ya Rasululloh", payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kishi keldi dag'i, payg'ambar sallallohu bunday deb so'radi: "Aroyta in shahidtu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh", ey Allohning elchisi, menga xabar berchi, men egarda la ilaha illalloh deb aytib, annaka rasululloh, sen Allohning elchisi ekanligini, sen Alloh taolo boshqa xudo yo'q ekanligini shahodat kalmasini ayta turgan bo'lsam, va sollaytu salawatal khams, yana 5 vaqt namozni o'qiy turgan bo'lsam, va addaytu zakata, zakatimni o'tay turgan bo'lsam, va sumtu ramazon va qumtuhu, ramazonning ro'zasini qarmay turgan bo'lsam, fa mimman ana, men qaysi yerda bo'lam deydi. Men kim bo'lam deb payg'ambar so'raganda payg'ambar qo'yla
Mina siddiqin ва шухада. Сен қиямат күнінде сыддықтардан, чыншылдар менен Аллах Тааланың түсірген Құранға иман келтіріп, пайғамбарға ертіп, Құранға, пайғамбар сүннеттеріне амал қылғандар менен бірге боласыз қиямат күнінде. Ва шухада, және Аллах үшін соғышып, Аллах үшін шахид болған шейіттер менен боласыз қиямат күнінде пайғамбар deyildi. Бұл сахаба, бұл кишиге пайғамбар жооп берди. Демек, урматтуу мусулман туганым, биздин бейишке кирүүбүзгө эң чоң себеп боло турган нерсе бул намаз экен. Жана ошол динадагы пайгамбар салам башка бир хадистеринде мындай дейт. Ан Уқбат ибн Амир радияллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. Пайгамбар салам айтат, кимде-ким жакшы дарат алып дейт. Дарат алганда дагы шариат көргөзгөндөй сүннеттер менен мустахабтар менен толук кылып алып туруп, андай эки рекет чын жүрөгү менен эч кандай васваса болбостон хушу хуз менен окуй турган болсо, ал адамга бейишке кириштик важип болуп калат дейт. Жана ошондой эле башка хадистерде пайгамбар салам айтат: "Мен солла барудайли дахалал жанна." Ким багымдат намаз менен асыр намазын өз убагында окуган болсо, бул адам бейишке кирди деп пайгамбар салам өз хадистерде кабар берет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз намаздарыбызга бекем боло турган болсок, бул намаз биздин бейишибизге кирүүбүзгө эң чоң себепкер болот экен. Жана ошондой пайгамбар башка бир хадистерде мындай деп кабар берет: "Ала адуллукум ала ма яфуллаху би хатая ва ярфа би даражат." Силерге Аллах Таала күнөөлөрдү кечирип, бейишке киргенде дагы бейиштин бийик ордунан, бейиштеги даражаларды бийик болуусуна себепкер болгон амалдар жөнүндө кабар берейинби деди. Ошондо сахабалар "Колу бала я Расулуллах, Аллахтын элчиси кабар бериңиз" деди. "Кола исбагул вуду ала бакари." Жакшылап дарат алыштык дейт. Эгерде напсыга жакпай калган учурлар болгон болсо дагы дейт. Сууктуу күндө болсо дагы дейт. Ушундай бир напсыга жакпай турган учур болгон болсо дагы туруп дарат алыштыгың деп жооп берди. Ва касратул хута илал масажид. Жана мешиттерге көп барыштык. Мешиттерге көп кадам ташташтык. Ва тизору сола бада сола. Жана намаз бүткөндөн кийин экинчи намазды күтүп отуруштук. Бул дейт, силердин күнөөлөрү кечирип, бейиште даражалар бийик болуусуна себеп болот дейт. Фазалик рибатун, фазалик рибатун, фазалик рибат. Пайгамбар салам 3 рет кайталап, мына ушул силерге рибат болот, мына ушул силерге рибат болот, мына ушул нерсе силерге рибат болот дейт. Мына ушинтип жүрө турган болсоңор, силердин күнөөлөргө баспашыңарга, соо иштерге гана аракет кылышыңарга силерге себеп болот деп Пайгамбар салам бул хадисте кабар берди. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз намаздын фазилеттерин билдик, намаздын сооптуулугун билдик. Эми кимдеги намаз окубай турган болсо, намазында бекем болбой турган болсо, буга дагы шариатта анын күнөөсү өтө оор болуп эсептелет. Бул жөнүндө алымдарыбыз айтат: "Кала ибни Хазм рахимахуллаху ла занбан бада ширкин азам мин таркусала." Ширктен кийин келе эң чоң күнөө дейт. Аллах Таалага ширик кошуудан кийин келе эң чоң күнөө бул тарк сола. Намазды окубаштык, намазды атайлап окубай коюштук, намазсыз болуп жүрүштүк эң чоң күнөө дейт. Жана ошондой эле башка алымдар айтышат: "Ла яхталифу муслимуна анна тарк солат ал-мафруда амдан мин азам зулуб" дейт. Мусулман алымдардын бардыгы дейт, иттифак маселе айтышкан дейт, бир сөздөн айтышкан дейт. Кимдеги намазын атайлап окубай кое турган болсо, атайлап намазын таштап кое турган болсо, бул эң чоң күнөө экендигине мусулмандардын баары дегилган дейт, иттифак кылышкан дейт. "Ва акбарул кабаир" дейт. "Ва анна исма индаллах азам мин исми катлил нафс." Бул намаз атайлап окубай коюштун күнөөсү дейт. Башка бир мусулманды өлтүрүп койгондон дагы чоңураак дейт. "Ахзул амвал" башка бирөөлөрдүн малын уурдап жегенде гана чоңураак күнөө дейт. "Аминал исми зина" жана калса зина кылгандан дагы дейт чоңураак күнөө. "Ва сарака" мал уурдагандан дагы, уурулук кылгандан дагы чоңураак күнөө. "Ва шарбул хамр" арак ичкенден дагы өтө өр күнөө дейт. "Ванна мутаарудул укубатиллахи" албетте намаз окуган адам Аллах Тааланын жазасына кабылат. "Ва хизиhi фид дуни вал ахира" бул дүйнө жана акыретте Аллах Тааланын
кордугуна туш болот дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнүнө 5 рет намаз окуй кое турган болсок, күнүнө 5 рет зыда кылгандан дагы чоң күнөөгө душар болуп атпыз. Күнүнө 5 рет оорулук кылгандан дагы чоңураак күнөөгө душар болуп атпыз. Күнүнө 5 рет арак ичип күнөөкөр болгондон дагы чоңураак күнөөгө батып атпыз. Демек, биз мындан тооба кылып кайтышыбыз керек болуп эсептелет. Албетте анын тообасы намазга келиштик. Намаздарга бекем болуштук. Мурунку окуй койгон намаздарга өкүнүп, алардын дагы колдон келсе казасын өтөп жүрүштүк. Жана да бул намаз окуштун күнөөсү бул адамдын жүрөгүн карартат. Адамдын жүзүн карартат. Анткени күнөөлөр бул жүрөктөргө дак бастырат. Жүздөрдү карартат. Ал эми таат ибадаттар жүрөктөрдү тазартып, жүздөрдү не кылат? Нурду кылат. Ал эми кимдин жүрөгү карара турган болсо, жүзү карара турган болсо, Аллах Таала мындай адамдарга ибадатты оролоштуруп жиберет. Хидаят жолун көргөзбөй коет. Алардын жүрөгүнө мөөр басып коет. Соо иштерди жаман көргөзүп, күнөө иштерди жакшы көргөзүп коет. Алар мин хизби шайтан, шайтандын тобунан болуп калат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай, улайка хизби шайтан. Мына ушулар жүрөгү караргандар, жүздөрү караргандар, булар шайтандын топтору дейт. Шайтандын достору дейт. Ала инна хизба шайтан хумул хасирун. Албетте чыныгы зыянга батуучулар, чыныгы халак, балага учурачулар булар кимдер дейт? Шайтандын достору деп айтат. Жана ошол эле кыямат күнүндө булардан жүзүндө эч кандай нур болбойт. Алардын эч кандай далили болбойт бейишке кирүүсүнө. Тескери жасалар кыямат күнүндө ошол пайгамбар хадисинде кабар бергендей, Корун, Аллах Таала күнөөкөр болгон текебирлеген Корун менен, Фираун менен жана ошол эле Хамандар менен бирге болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи менен, анын сахабалары менен бирге болгубуз келе турган болсо, биз намаз окушубуз керек, намазга кайтышыбыз керек. Ал эми намаз окуй турган болсок, намаз биздин окуй койгон себептүү кыямат күнүндө ошол кафырлар менен болгондо да кафырлардын эң чоңдору менен кыямат күнүндө биргелде кылып коет. Алардын орду кайсы жерде болот билесизби? Албетте алардын бара турган жери тозок. Жана ошондой эле дагы намаз окуй коюштук бул инсандын өмүрүнүн аягында өтө кыйналып жан берүүсүнө себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күнүндө бир кишини көрүп калат. Ла ютиму рукуаху ва ла янкиру фи суджудихи ва хува юсалли. Ал намаз окуп атып, рүкүнүн толук кылбайт. Жана саждасын дагы толук кылбайт. Өтө тез толук чокканда тез сажда кылып кайра туруп кетет. Ошондон пайгамбар ошол кишини көрүп айтат. Лау мата хаза ала хадиги ала халиhi хазиги мат ала гайри миллати Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде мына ушул киши рүкүсүн саждасын толук кылбай намаз окуп аткан киши ушул абалында каза болуп кете турган болсо, ушул абалында өлүп кала турган болсо, бул Мухаммаддын дининде өлбөйт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берет да. Демек, рүкүлөрүн, саждаларын толук кылып окубаган киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динде өлбөйт, бул кыямат күнүндө мен менен бирге болбойт деп айтып аткан болсо, анда намаз окуй койгон кишинин күнөөсү кандай болот? Буну өзүңүз салыштырып ойлонуп көрүңүз. Жана да бул намаз окуй коюштуктун күнөөсү кабырдагы азаптарга себеп болот. Аллах Таала бул жөнүндө Кур'ан Каримде кабар берет. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Кимдеги менин зикриме жүз үлө турган болсо, кимдеги намаз окуй турган болсо, намаздарын бейкапар, көңүлсүз, кош көңүлдүк кылып окубай таштап кое турган болсо, буларга дейт, кабырда кыйналган жашоо болот дейт. Алардын кабыры кысат, кыйнайт дейт. Жана ошондой эле булар кыямат күнүндө сакордо болот. Сакор деген дозоктун аты. Ошол дозокто болот. Аллах Таала бул тууралуу Кур'ан Каримде кабар берет. Бейишелери, тозак илерде бундайча суроо атат. Ма салакакум фи сакор. Силердин сакор тозогуна түшүп калышына эмне себеп болду дейт. Алар жооп берет. Калу лам наку минал мусаллин. Биз намаз окуучулардан болбодук дейт. Валам нутаимул мискин. Мискиндерге тамак бербейт элек, мискиндерге карашпайт элек. Ва кунна нахуду мал qaidin. Ошо динди мыскылдап, динди шерменде кылып, динди кармаган адамдарды
уятка калтырып, ар кандай сөздөр менен, ушактар менен не кылат элек дейт биз, ошол тилди баскалайт элек деп алар жооп беришет да. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дозоктон кутулуп, бейишке барууну каалай турган болсок, анда намаздарыбызга дагы чоң маани беришибиз керек. Сөзсүз түрдө 5 убак намазыбызды өз убагында рүкүндөрүн, саждаларын толук кылып окуп жүрүшүбүз зарыл болуп эсептелинет. Ал эми намаздарыбызга бекем болбой турган болсок, ага жеңил карай турган болсок, албетте биз үчүн чоң бәле, кырсык болуп калышы чоң мүмкүн. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.